анын айынан мага да ушундай жугузуп коюшкан. 1 жашында больницадан ВИЧ жуккан экени айтылган. Азыркы учурда өзүмө окшош кызды табуу кыйын. Азыркы ойлонуп турган нерсе ошол келечегим. Азыркы кезде бизде ВИЧ менен ооруган кыздар ВИЧ менен оорубаган балага турмушка чыгуу проценти көп. Мен ошондой болуп жүрүп, мисалы булардан башка досторум жок да. Бир дос катары болоюн десем, өзүм корком. Бала кезимде 4 кыялым болчу. 4 кыялымды тең ВИЧтин айынан ишке ашыра албадым. Шайтаниррожим. Бисмиллахиррахманиррахим. Доктурлар бир жолу ката кылганда мейли деп чыдадык. Экинчи жолкусуна чыдагым келбей жатат. Уулумдан жийиркеништи. Эки миң жетинчи жылы Ош облустук балдар ооруканасынан жана Ноокат райондук ооруканасынан 2 жашка толо элек 10дон ашуун наристеге ВИЧ илдети жукканы аныкталган. Бул үрөй учурган окуя кыргыз медицинасынын тарыхындагы чоң трагедия болуп калды. Иликтөөлөрдө илдет кан куюу жолу менен дарыгерлердин шалаакылыгынан жукканы айтылып, соттук териштирүүлөр жүргөн. Алгач ВИЧ 20дай наристеге жукканы аныкталып, кийин бул сандар 422ге жетти. Менин атым Кудурет, жашым 19да. Өзүм Кара Суудан болом. 1 жаштан өткөндө 1,5 жаш, 2 жашка жакын ушул ооруну жугузуп алганмын больницадан. Врачтардын салаакынын айынан мага да ушундай жугузуп коюшкан. Менин атым Асель. Азыркы кезде 22 жаштамын. Массалык жугузуу Кыргызстанда ВИЧ жөнүндө болгон окуяда бармын. Менин атым Алишер. 2006 жылы болом. Ошо нерсени мен больницадан жуктуруп алгам. Бул берүү 20 жылдан бери ВИЧ илдети менен жашаган 3 улан кыздын ыйы, сыры жана кыялы тууралуу. Жылдан бери ушул оору менен бирге жашап келем. Бирге тил табышканга аракет кылып, бири-бири үчүн аракет кылабыз. Как будто бул дагы менин шеригимдей, ичимде бир кандайдыр кимдир бардай эле сезилет. ВИЧ жуктуруп алган кезим 1 жашымда болгон экен, больницадан жууп калган экен. 12 жашымда баса албай калганда больницадан ушул диагноз экенин такташкан. 12 жашымда баса албай калганда лечениялар таасир бербей койгон кардиологияда. Ошондо ушул ВИЧке анализ тапшыртышкан. Тергөө болуп 1 жашымда больницадан ВИЧ жуккан экени айтылган. Кичинекей кыз ВИЧ менен оорубайт, каяктан жуктуруп алат, только 18+ менен иштегендер ооруйт деген аченем. Ошентип менден жашырып жүрүп, мен баса албай калдым. Статусун билгенден кийин да 1 жыл дары ичкен эмесмин. Ишене алган эмес, потому что мен башка балдардай эле ойноп жүргөм, ревматизмге лечение алат элем. Ал кезде путум ооруп, шишип, 12 жашымда баса албай калгам. Аченем ошол кезде гана ишенген да. Жуктуруп алгандан кийин почти 1 жыл ата-энем билбеген. Анан кийин билишкен да ошондой температура түшпөй, башка болуп, кийин ал барса ошондой оору жуктуруп алган экен. Бирок ата-энемде андай нерселер жок, башка туугандарда эчтеке андай нерсе жок. Ошо медицинада ошо ооруканада жуктуруп алып, анан 19-20 жылдан бери ошо оору менен ооруйм. Бул балдардын көбү Ош, Манас шаарларында, Сузак, Кара Суу, Ноокат, өзгөн райондорунда жашайт. Айрымдары чөйрөсүндөгү Кодулоодон улам башка жакка көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Бул оору менен ооругандарга кайдыгерлик көп болот экен. Жана элден дискриминация көп болот экен. Ичинде жашырып жүрүшөт экен ВИЧ менен ооругандар. Ошонусу кыйын экен. ВИЧ жаман оору деп
элдердин мээсине сиңип калыптыр. Мисалы үчүн ВИЧ менен ооругандар только 18+тан жуктурат, либо наркотик ошондойлордон жуктурат деп. Элге жаман оору катары мээлерине сиңип калыптыр. Больницадан жуккан десек, көп ишенбейт да. Албетте башында стресс, үйдөн чыкпоо, досторго кошулбоо, интернеттен только ошондой нерсени көрүү. Мен ошондой өзүмдү как мусор катары көрөт элем. Адамдардын вот отношениясы мага болгон мамилеси, интернеттен көрүлгөн комментарийларды көрүп, как будто мен бул нерсе как мусор деп ойлогом. Биринчи билген кездерде ошо тамак жебей, даже суу дагы ичпей койгонмун. Мен биринчи билбегем да, эмне оору түшүнбегем, жаш болгом. Анан 4-класска жеткенде ага чейин балдарга кошулуп, беркиндей дос катары болуп жүрчүмүн да. Анан 4-класста ошо катуу оозумда кызыгып сурап көргөм. Кандай дары ичесиң, андай мындай дегенде атенен түшүндүрүп эле ВИЧсиң деп койгон. Анын эмне ВИЧ деп мен билбейм да. Анан барып сураганда сен ошондой жолдор менен жугутасың, беркиндей кан менен жугат көбүнчө деп айтышкан. Анан кийин ойлонуп калгам. Досторумдан деле чектелип, аларга кошулбой жүргөм. Атам деле, апам деле үйдө деле полный жей турган баягы идиштеримди, кассаларды полный отдельный кылып койгон. Неге андай болсун, неге десем, укаңа, эжеңе жукпаш керек, бизге жукпаш керек деген. 3-4 кишини тааныйт элем өзүмө окшогон. Ошондон десем, бирок Кыргызстанда мындай адамдар көп экен да. Бала күнүнөн тарта эле коомдун өгөйлөгөн көз карашына туш болгон балдар бой тарткандан кийин өзүн жалгыз сезген абалда көп болушаарын айтып беришти. Айрымдары ушул күнгө чейин дарты тууралуу туугандарын айткан эмес. Биринчи жолу досторума айтып көргөнмүн. Айтканда алар калып общение кылышкан, бирок мурдакка караганда алысташкан. Алыстап, күнүнө көчөгө чакыра турган досторум чакырбай коюп, айлап уже чалбай коюп, жазбай коюп, эстебей коюп, ошондой көйгөйлөр болгон. Азыркы учурларда азыр алар дагы жоголуп кетишкен. Айша айткандарым. Анан кийинчерээк башка досторума просто мисал катары ошондой досум бар, ошол менен ушундай бала деп өзүм эмес башка баланы мисал кылып айтып көргөм. Алардын мнениясы мени вообще таң калтырган. Анткени алар эгер ошондой болсо, сен ага даже кол берип дагы көрүшпөшүң керек. Анткени алардан колуңдан дагы жугушу мүмкүн деп айтышкан. Анан мен ошондой болгондо сен эмне кылат элең азыр деп айтканда, алар айткан, тамактанып отурган болчубуз биз. Тамак таштап чыгып кетет деп ошондой деген. Ичимден башкача нерсе өткөн да, эч кимге түшүндүрүп бере албайм. Сага мындай ишенген досторуң гана жаныңда калат, ишенген адамдарың да калат, мындай фильтровать этип коет да, алакчы. Калгандары жашооңдон чыгып кетет. Все равно жашырып жашаганга туура келет. Ичиңде ойлор жеп коет. Ооруп кала турган болсоң, кайдыгерлик көп болот. Основном ушул ооруга төңкөп коюшат врачтар. Көбүрөөк больницаларда дискриминация болуп калат, статусту айтып жиберген окуялар болуп калат. Ушул адам ушул оору менен ооруйт деп бакырып салат кээ бир врачтар больницаларда. Ар бир жерде дискриминация бар, ажыратуу бар, кемсинтиш бар. Не только обычный адамдар, эми обычный адамдар түшүнсө болот, потому что аларда маалымат жок. Бул эмне экенин даже билишпейт. Бирок врачтарда маалыматы бар, болуш керек, бирок аларда жок. Мурда анда-мында көрүп калса, сен дагы эле тириксиңби деген суроолорду дагы беришкен. Мынтип адамгерчилик жактан караганда жүрөккө катуу тийген сөздөр буларчы. Мен ошондой болуп жүрүп, мисалы булардан башка досторум жок да. Бир дос катары болоюн десең, өзүм корком. Мен мындай алганда
Мектептен бирок кошулбай окууну бүттүм, мектепти бүттүм. Колледжде ham ошондой болду. Неге кошулбайсың анда эмне десе, иштерим көп деп коем, күржөктөрүм көп деп коем. Анан көбүнчө ошондой болуп өзүм жалгыз жүрөм. Бир-эки кыз менен сүйлөштүм. Сол кыз менен. Аларга айтсам эчтеке эмес деп, бирок кийин унчукпай кетип калышкан болгон, ошондой. Биз основном туугандарга айтпаган аракет кылабыз. Үйдөгүлөр да бул орун билген кезде туугандардан жашырып жашайбыз. Үйдөн билсе, бир туугандарың либо мындай бирге жашагандарың эле билиши мүмкүн үйдө. Бирок жеңең, мындай алыс туугандарың билбеши керек бул орунду. Дары ичсек да туугандарда мындай той-тойго барып калсак, жашырууну ичебиз. Ооба, негизи ошол областной детский больницада ошол бир периодда жаткан, ошол бир определенный балдарга жукканда, анан через да жуккандар бар, бирок ошо бир учурда жуккан, ошо 2006-2007 жылдары ошо основном ошол бир поток болгон. Коомдук фонддор аябай ошол маалда аябай какканбыз, андай коңгуроону кагып, биз чуть ли ошол жана ошол маалда министерствого чейин кирип, ошо ата-энелер чыгып, биз барып, биздин адвокаттар барып, ошол мындай. Бирок аябай коркунуч болгон. Анан сиз айткандай эле биринчи ошол списоктагы бир список бүткөндөн кийин через биз дагы бардык элек. Ал оңой эле экен да, жана регистрация болгон, оны эле билип коет экенсиң да, могу жаткан экен да деп туруп эле. Ошолордун бардыгын тапшырганда ошентип көбөйгөн. Анан мен бир отуруп ойлоп коем, амай, бул монтип азыр Кыргызстан боюнча бардыгы бир тапшырса ошол периодто элестеткиле деп мындай. Сиз айтмакчы өзүнчө бир коркунуч болгон. Кээ-биркиде билесизби, жана жөн эле кирип чыккандар болот да. Бала жөтөлүп калса деле түнү келип кеткендер бар. Элестетип атасызбы кандай паника болгон ошол учурлардачы. Анан мен деле аябай жат болгон. Мен жеке өзүм үй бүлөмө деле, өзүм бала чакама деле мындай жанагындай поликлиникалар аябай жанда болуп каласың, насторожный. 2007-2008 жылдары ооруканадан массалык түрдө ВИЧ жуккан балдардын баары эле ооруну көтөрүп кете алган эмес. Жакында бул балдар дагы бир курдашынан айрылып калды. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraysh, ilafihim rihlata shita'i was-sayf, falyabudu rabba hadzal bayt. الذي أطعمهم من جوع أمنهم من خوف صدق العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahami Allah'ım adamdan hatamga hatamdan şükünge çıkılmaya ailelerimiz azizlerimiz tek sahabelerimize tek ayarlarımızga Баламды ушул жашка бөпөлөп жүрүп жеткирдим эле. 19га толуп, эми 20га чыгат эле. Men balamı zorga tilap aldım. Çiçikliginden şüphensek yoksa. Баламды зорго тилеп сурап алдым эле. Кичинесинде ооруканага жатканда ушул кесел жууп калды. 3 жыл дегенде табышты. Ал убакка чейин барбаган жерим калбады. Акыры оорусун таап, дарысын ичсе дагы аман болсун деп артынан калбай убагында берип жүрөт элем. Gönlüm darısın içilip yürüdüm. Ben ümit basıdı. Бирок иммунитети төмөн эле. Башка балдардай эмес эле. Башка балдардай каалаганын кыла албайт эле. Башкалардай сүйө албайт эле. Ичинде дарты көп эле. Мен башка кыздарды жакшы көрбөйм, апа деп өзүн өзү алдайт эле. Докторлор ооруп калганда диагнозун таба албады. Табышса дагы айтышпады. Дарыгерлерге барсак бизди киргизбей, эшик оозунан айдашты. Өзүнүн дарыгерине бар деп чыгарып коюшту. Оорусун жашырганга жүрөгүбүз чыдабады. Айтпасак жакшы дарылайт беле деп азыр аттин кылып атабыз. Айтмасам yaxşırak карашармыды деп. 2026 жылдын башында Ноокатта жашаган 19 жаштагы жигиттин абалы оорлоп,
Оштон Бишкекке алынып келинген. Оорусу күчөп 26 январга караган түнү ооруканада каза болду. Маркум улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан. Саламаттык сактоо министрлиги бейтап жана анын оорусу тууралуу кенен маалымат берген жок. Бул жигит дагы наристе кезинде мындан 19 жыл мурун ооруканадан ВИЧ жуктуруп алгандардын бири эле. Hayalleri köpüdü. Кыялдары көп эле. Эртерээк жакшы болуп, үйлөнүп, чоң той кылгысы келет эле. Тойду көп күн кылабыз деп айтчу эле. Сизди умрага алып барамын. Мени жакшыраак кара, доктурлар карабай жатат го деп эжесине да айтчу. Oramam beni yakşırak kara, doktorlar koramayap diyor da gözün içesi giyem yalanım yığılardı. Benim baba kendiyem çünmedi girip oldu başında. Эмне болуп кеткенин деле түшүнбөй калдык. Грипп болуп жөтөлдү. Доктурга барсак жаткырып, жүрөк өпкөсүнөн суу алышты. 6 айдан бери диагноз койбостон суу алып эле жөнөтүп жиберишет эле. Ушул оору, мындай дарылан деп эч ким айтпады. Өзүңдүн дарыгериңе бар деп эле кетирип жатышты. Aşı, özünün keserliğe var. Бұл бейтап бізде 9 январда келген. Келіп бізге бірінші приемный отделение деп қояды, ОМП, экстремедицинский первичный помощь. Ошол жаққа келіп түшеді, ал жерде бір күн наблюдение да болады. Анан ертесі ал жерде акыбалы да бир аз оорлоша бергенинен чоңдоо жандандыруу бөлүмүнө которулат. Эртең менен кече бир аз жылыш болуп калат, оорулууда. Анан бирок туугандары кандайдыр бир отказ кагазын жазып, ошко көргөзөбүз деп алып кетишти да. Анан бул бейтап эми буга чейин келип кардиология бөлүмүндө лечениясын улантып жүргөн да. Мындай бейтаптар бизге эми анча-мынча гана келет. Себеби өзүнүн B20 деген диагнозу боюнча ал боюнча көп деле оорулуу болбойт да. Оорулар боюнча B20 дегенде эле бардыгы биздин дарыгерлер билишет, себеби бардыгы көзөмөлдө. Буларды эч кандай бизде андай кабыл албоо коюу же туура эмес мамиле кылуу болбойт. Бизде биринчи орунда булар өтө этияттык менен мамиле кылабыз. Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык 422 баладан азыр 361 дарыгерлердин көзөмөлүндө. Айкы стартка чалдыккан 61 бала каза болуп калды. Жоготуулар дагы болду. Ошо жоготкондо жаман болгон. Мен бир 3 күндөй прям стресске кирип, ошол маалда бир ымыркайда кичинекей. Уже дары жыттанып калганда, мында көтөрсөм дары жыттанып калыптыр, анан келип ата-энесин соротуп, анан жакшы болот, кыжат болбоңуз деп келип анан эртеси менен жумушка келсем чалып ушундай деди эле. 3 күн жаман болгон өзүнчө. Каяка батпай жанагындай ал жерде уже ВИЧ спид деп ойлобойсуң, ал жерде ушул эми жоготуу, ымыркай жоготуу аябай оор го. Дары-дармек бардыгы жетиштүү, эч кандай көйгөйлөр жок дары-дармек менен. Бирок келечекте кандай болот, бул дагы ойлондурат. Дарыны черезден ичип калсаңыз, же унутуп калсаңыз бир күн, же кечеге ичип калсаңыз, вирус бойсунбой калат. Сиздин дарыңызды уже тоготпой калат. Ошондо биз дарыны башкага өзгөртүү керек болуп калат. Бул дары деген биздин вируска камактай нерсе. Ар 24 саат сайын ичип туруш керек. Ден соолугума таасирин тийгизди. Мен операция болдум. Ашказанынан күчтүү дары ичкениме байланыштуу. Бир жолу операция болдум. Анан кийин операция болгондон кийин дарыны ичүү процесси да мен үчүн кыйын болду. Ашказаным ооруп, отказ берип, ал дарыны иче албай. Анан бир аз вирусный нагрузкамы көтөрүп алдым. Дарыны организм отказ кылганына байланыштуу. Анан азыркы кезде аппаратта жашап калдым. Моча чыкпай организмден. Врачтар диагноз кое алышпайт ал жагына азыркы кезде. Азыркы учурда жашоом
аппарат менен өткөнү өзүмө кыйынчылык жаратат. Балам кичине болгонуна билбей ичимдеги аппаратты тартып алат. Түндөлөрү больницага барууга туура келет, аппарат иштебей калып. Оор иштерди кыла албайм, кичине физический кыймыл кылып койсом эле кровотечение болуп калам. Азыркы кезде жумушка чыкпайт, үйдөм ден соолугума байланыштуу. Жашоомо өзүм онлайнда иштейм кээде. Тагаларым жардам берет основном. Асель Бишкектен Ошко баргандан кийин кан басымы төмөндөп, кайра ооруп калды. Биш жуккан балдар көбүн эсе менчик ооруканалардан дарыланууга мажбур болушат. Илдет иммунитетке байланыштуу болгондуктан тез ооруп турушат. Бишкектен келгенде ооруп калдым. 1-2 күндөн кийин ооруп калып, түнү больницага барсам, Госмун больницасы кабыл албай койду. Частныйга жатууга мажбур болуп, азыр ооруп, частныйда лечение алып жатам. Эмне деп айтты? Сени только спеццентр караш керек деп, түндөсү воскресенье иштебеген жака жөнөтүп салышты. Давлениям 40-30га чейин түшүп кете турган болуп калды, ошо Бишкектен келгенден кийин. ВИЧ менен күрөшүүдө Кыргызстанга эл аралык уюмдар жардам берип келген. 2025-жылы эл аралык программаларды каржылоо азайган же токтогон. Учурда Кыргызстанда ВИЧке каршы күрөшүүдө дары-дармекке кеткен каражаттын 80%-ын мамлекет бөлүп берет. Балдарга экинчи топтогу майыптык берилип, айына 6600 сом жөлөк пул алат. Балдарынын дартка чалдыкканы тууралуу маалыматты жашыруу үчүн жөлөк пул алуудан баш тарткан ата-энелер дагы бар. Бала кезимде 4 кыялым болчу. 4 кыялымды тең ВИЧтин айынан ишке ашыра албадым. Биринчиси врач болгум келген. Биринчи статусум ачылган мезгилде врач боло албашымды түшүндүм. Медицинага окууга мүмкүн эмес экен бизге. Экинчиси повар кондитерге окудум. Анда да ВИЧ менен ооругандар повар болбойт деп дегенде экинчи курсунда айтышкан. Ал да ишке ашпады. Андан да баштадым. Азыркы максаттарым мамлекеттин иш-чараларына катышуу жана ушул ВИЧ боюнча маселелерди чечүү боюнча мамлекетке ишке орношуу. ВИЧ менен ооругандарга жардам берүү. 4 жылдан бери Кореяга же Германияга кете албаштым билем. 1 ай 2 ай окуп документке келгенде бул болбойт, акырында ошо нерсе чыгып калат деп чыгып кетем да. Мисалы бул Кыргызстанда жашаш керек, бирок чет өлкөгө чыгыш ниеттерим бар. Мисалы Америкага же Корея ар ай сайын же ар ай 6 ай сайын баягы тапшырып туруш керек медкнижкага. Ошондо чыгып калсам эми окуй албай, окумаям, четте болуп калышы мүмкүн. Ошондой ойлор болот дагы. Чыга албай ушул жакта эле оозума жакпаган нерсени кылып жүргөнгө баягы толжом болуп калдым да. Аябай көп кыялдарым бар болчу, кыскарып кетти. Мен өзүм медке хирург кызыктырат элем ага жаш кезимде. Окуу. Америкага келсек, окууга тапшырган балдар бар бизде. Окууга тапшырып, чоң гранттарды туткан балдар бар. Алардын катарында мен дагы бармын. Вот чоң грант азыр жокко чыгайын деген учурда турат. Ушул оорунун айынан бардыгы. Ушул 25-жылы сентябрь айынан баштап даярдык көрүп тапшыргам университеттерге. Анан мага алар кабыл кылынгандыгы тууралуу кат жөнөтүштү. Гранттар бөлүп беришти. Ал жакта мен иштеп жаткан консул, анан бул жактагы агентстволор бардыгы мени бул оорум бар экенин билишпейт. Ошого эгер мен айта турган болсом, может отказ болуп кетет бул нерсе. Азыр акыркы кадам калганда мен же алдыга басарымды билбей атам, же аркага кайтарымды билбей атам. Азыр бул жаштар социалдык тармактардан өздөрүнө аянтча таап алышты. Ал жерден башкалар менен сыр чечишип, өз көйгөйлөрү менен дагы бөлүшүп турушат. Бул аккаунтту баштаганыбызга биз өз кичинебизден бери элдин талкуусуна түшкүбүз келип жүргөн. Ушул оору жөнүндө информация бергибиз келген, ушул өзүбүздүн окуя боюнча. Бирок биз канча аракет кылсак да мындай активге
азыркы учурга чейин жетишкен эмеспиз да. Өзүмдүн иштетилбеген аккаунтум бар болчу, анан группага айткам, ушундай ачып көрбөйлү, болгон суроолорду жазып көрбөйлү десем колдошкон. Группадагы досторум анан ачып 5-6 видео чыгаргам. Анан группадагыларга айтсам, рекке кетпесе керек мындай видеолор азыркы учурда деген да. Старый трендке окшош экен деп. Бирок рекке кетип калды. Анан рекке кеткенден кийин талкуу башталды. Анан талкууда реально эле бул оору жөнүндө элдин ою дагы эле өзгөрө элек экен да. Пикирлер жаткан жериң жаннатта болсун, бешинен берсин Аллахым деп, как будто өлгөнгө чыгарып коюшат экен. Ошондой пикирлер көп болду. Основном ушундай пикирлер болгондо мен сүйүндүм. Бул пикир болгон себеби элдин кызыгуусу пайда болду бул нерсеге деген болду. Анан мен наоборот туура маалымат берген аракет кылдым ушул оору боюнча. ВИЧ менен ооругандар өлө элек, жашайт, араңарда барбыз деп. Азыркы учурда үйлөнүү, эрге тийүү, балалуу болуу, ушул темалар көп талкууда болот биздин ортобузда. Анткени көпчүлүктө үйлөнсө баласын да жок чыгат, көпчүлүктө может чыгып калат биз билбеген. Ошол жөнүндө тема болот көбүнчө. Эң көбүрөөк балдар эмне болуп калсак, четке чыга албаганыбызды сүйлөшөбүз. Буякта не жумуш менен алектей алганыбызды сүйлөшөбүз. Ошолор сүйлөшүп, азыр бизге мындай айтканда балдар көбүрөөк да, кыздар аз. Кыздар эми өзү кызы ошондой болуп туруп, андай балага бербейм дегендер дагы бар да. Сол балага берип туруп, почти 90% ажырашып, баласы менен же өзү кайтып келип отуруптур да. Асель учурда бир баланын энеси. Турмушка чыгып, дарыгерлер илдетти ымыркайына жугузбай төрөтүп алышкан. Азыркы кезде бизде ВИЧ менен ооруган кыздар, ВИЧ менен оорубаган балага турмушка чыгуу проценти көп. Еще ал кыздар дары ичишет. Дары ичкенден кийин ал көөлөрүгө ВИЧ өткөн жок. Таза бала төрөп жашашып атат азыркы кезде. ВИЧ менен ооруп, балаям кызам ВИЧ менен ооруп, бирге жашагандар, турмуш кургандар көп. Мен өзүм ВИЧ менен оорубаган балага турмушка чыккам. Бирок түшүнөм деп башында, кийин түшүнбөй койгонуна азыркы кезде мата-одиночка болуп баламды өзүм багып кетем. Буш экөөмө тоже өткөн жок бул оору, бирок баары түшүнбөй койду. Турмуш куруу негизи бул оору боюнча элдин пикири жаман болгонуна байланыштуу. Турмуш куруудан алдын партнеруңа түшүндүрүш, либо анын ата-энесине түшүндүрүштө маселе жаралат. Ошондуктан кээ бирлери турмуш куруу, турмушка чыгуудан баш тартышат. Кыйын вопрос да. Кийин маселе боло турган болсо түшүнбөйт бул ооруну дегенде вопрос жаралганда турмушка чыкпайлы өтүп кетсекчи, турмуш курбайлы өтүп кетсекчи, бизди түшүнбөйт да деген пикир көп болот. Ошон үчүн турмуш куруу боюнча видео көп киргизем. Кыргызстанда ВИЧ илдетин ооруканалардан жугузуп алгандарга акчалай кенемте төлөп берүүнү караган мыйзам 2022 жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирип, ата-энелерге бир жолку төлөнчү 100 000 сомдон берилген. Балдардан жапырт ВИЧ аныкталган 2007-2008 жылдардагы окуядан кийин айрым үй бүлөлөр бузулуп, энелер оорулуу баласын кучактап жалгыз калышкан. Ошол азап, ошондогудай көз жаш 19 жылдан кийин деле кургаган жок. Бизге барат эмес. Мына ооругандан кийин үчөө үйүмө барып алыптыр. Эми мен өлгөм дедим, давно өлгөм мен. Балам ооруган укканда өлгөм. Азыр бети чачып балам көз өртөсөң да кайын мен өлгөн адаммын дедим. Эжекелерим болду, сабыр кылыңыз эжеке. Айтып коем, айтам. Мен коркпойм болом. Күнүндө балам одан ичет. Көзүм суу ичкенде мен ичкендей болот баламы карап отурупчу. Биздин балдарыбыздын ушунчалык укугу чектелген. Мисалы үчүн менин балам хирург болгум келет эле дейт. Хирург болгум келет эле, бирок мен азыр мына айына даже близко не подходит. 13 жашында бизге аныкталды да. Ого чейин кичинесинен 6 айдан баштап ушу тип көп пневмония болчу,
тынымсыз постоянный 1 жылда 2 жолудан больницага жатып жүрдүк. Эме туберкулезный иде анан аныкталды. Ошодон кийин биздин жашообуз талкаланды. Ошодон баштап биз балам экөөбүз стресс менен жашадык. Мен өзүм ата-энем жок. Кыргызстанда эч кандай бир тааныш-тунушум жок. Жалгыз калып кеттим. Үйлөнөм дейт, бирок мен таза кызга үйлөнөйүнчү апа дейт. Кээде ыйлайт, үйлөнбөй өтүп кетем майли. Мага эчтеке кереги жок деп өзүмө өлтүрөм деген даражага барды ушунда. Апа, эгер менин балам мен өзүмө окшоп туулса, мен өзүмө өлтүрүп алам деп коркутат, кычалат болом. Ал дагы бир ойлонот экен да ушундай. Бул каргашалуу окуя кыргыз медицинасындагы чоң кемчиликтерди ачыкка чыгарып, катуу резонанс жаратты. Узакка созулган териштирүүлөрдөн кийин өкмөт ооруканадан балдарына ВИЧ илдети жуккан 10го жакын аялга Ош шаарынан үй берген. Оорулуу балдарын жетелеген ата-энелер 20 жылдан бери укугун коргоп, бийлик алмашкан сайын мамлекеттен кенимде талап кылып, анысы ишке ашпай келатат. Мен бул нерсеге келбейт болчумун, мына ушул мээрге, өкмөткө кайрылбайт болчумун. Эгер мен үй жайым жок болсо да, көчөдө калсам да, балам ден соолугу таза болгондо мен астан аттап келип, эч кимден 1 сом сурабайт элем. Себеби мен эркегим бар депчи. Ушул эркек баланы дагы майып кылып коюп отурушат. Ошол учурдагы эң көп эсиме келген бул ошол энелердин ые, аябай мындай ыйлашып, мындай эң оор жаңа дейт го, эң оор сыноо бул сен балаң менен сыналган дегенчи. Мындай сен жуктургансың, сен күнөөлүүсүң деп аям таштап кеткен учурлар да болгон. Анан андай үй бүлөлөр деле бар. Элестетиң, сен күйөөң да таштап кеткен, кайын журтуң да сени күнөөлөйт. Аябай оор болчу, жолугулар аябай оор болчу. Ыйлап, ошол 4 сааттык тренинг болсо же 2 сааттык тренинг болсо, ошонун баарын жөнүнө ый менен бүтчү. 2007 жылдын жайында Ош аймагында балдардын массалык түрдө ВИЧ илдетине чалдыкканы тууралуу маалыматтар чыккандан кийин башкы прокуратура иликтөө жүргүзгөн. Алгач Ош жана Ноокаттагы балдар ооруканасында иштеген 14 медициналык кызматкердин үстүнөн жумушуна шалаакы мамиле жасаган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Ош шаардык соту дарыгерлердин 4-өөнү актап, бирөөнүн ишин кыскарткан. Дагы 4-өөнү ар кыл мөөнөткө эркинен ажыратып, сот залынан камакка алган. Калган 5-өө 3 жылдан 5 жылга чейин шарттуу кесилген. Кийин бул иш жогорку сотко чейин жетти. Негизи бийлик мен каалаган нерсени бере албайт. Мен эмнени каалайм? Мен ден соолугумун чын болушун каалайм. Бирок аны бийлик мага уже кеч жеткирип бере албайт. Мен эмнени каалайт десем, бийлик колунан келет. Азыркы учурда бизде көйкөй үйдө дагы кичине дискриминация бар. Көп балдарда кашыктарын, чыныйларын, кеселерин отдельно кылып койгон семьялар бар. Даже жаман көргөн семьялар бар. И ошого мен каалайт десем, хотя бы бир 2 комнат же 1 комнат болсо дагы ошол балдарды отдельно кылып чыгарып койгонго бир ипотека кылып же 5% кылып үй берүүсүн каалайт десем. Эгер бекер берсе, андан дагы жакшы болот. Ошо 20 жылдан бери, 18 же 19 жылдан бери Бишкекке келебиз. Баягы бир нерсени чечиш үчүн 1 жума, 2 жумалап калып кетебиз. Ошондой болот. Чечилбей кетет же башка болот, чечилип кеткендер ham бар. Анан бизге бийликтен биз эми буяка баягы өзүбүз зериккенибиз үчүн келбей атабыз. Мамлекет биз ошондой болушубузга себепчи болгон үчүн биз келип өзүбүздүн укугубузду талап кылып атабыз да. Бийликке медицина жок, бизди кайдыгер карабасын биринчи суранычым. Анткени биз качан ооруп калабыз, не болобуз, биз гарантия бере албайбыз өзүбүзгө. Биз иммунитети слабый болгондо көп ооруп калабыз. Кайдыгер карабасын больницалар. Айына 5000 сом алабыз азыркы кезде. Ал 5000 сом кичинебизден бери ошончо алабыз. Канча инфляция болду, азыркы кезде 5000 сомго жашоо кыйын. Үй берилсе жакшы болмок го. Азыркы кезде бизди көп жака жумушка албайт, үй алышта бизге кыйын турат азыркы учурда.
boshliqlardan yalinib so'rayman. Meni bolam mayli endi aşı bolalarga badal. Азыр жалынып суранам. Менин баламго башка балдар үчүн курмандыкка чалынсын. Эми башка балдарды жакшы карашсын. Калган ата-энелер дагы мендей болуп ыйлап калышпасын. Бийлик башындагылардан суранам. Өздөрү жугузду, жийиркенбей карашсын. O'zlari yuqtirishdir, jirkanmay qarasın bolalarni. Наристелерге ооруканадан ВИЧ жуккан учурлар боюнча козголгон кылмыш иши жогорку сотко чейин жетип териштирүү 5 жылга уланган. 6 дарыгер акталып, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Анын 2 айын алар тергөө абагында өткөрүшкөн. Кылмышка тиешеси бар деп жоопко тартылган дарыгерлердин айрымдары учурда ишин кайрадан улантууда. Алардын кээ бирлери бизге сүйлөп берүүдөн баш тартышты.